Депутат интернеттеги чакырыктарды иликтөөнү талап кылды. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитетинин 11-майдагы жыйынында депутат Тазабек Икрамов интернеттеги социалдык тармактарда тарап жаткан маалыматтарга көңүл бөлүп, иликтөөнү өкмөт менен күч органдарынан талап кылды. Социалдык тармактарда бөлүнүп жарылууга элди үгүттөгөн жеке менчикти басып алуу боюнча ар кандай чакырыктар тарап жатат. Биз кайсы мамлекетте жашап жатабыз же мыйзамсыздыкта жашап атабызбы? Эл кыйналып турган кезде мыйзамсыз жолдорго чакыргандар болуп атат. Өкмөт эмнеге уктап жатат? Прокуратура, ИИМ, УКМК, деди Икрамов. Буга чейин социалдык тармактарда Сыймык Жапыкеев аттуу мурдагы прокуратура кызматкери Кыргызстандагы бир нече саясатчынын атын атап, аларды күмөндүү жолдор менен байыган деп айыптаган. Алардын арасынан Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы премьер-министр жана экс-транспорт министри Кубанычбек Жумалиевди кескин сындап, ишканаларын текшерүүнү талап кылууга коомчулукту үндөгөн. Андан кийин Жапыкеевди колдоого мыйзамсыз байлыкты ашкерелөөгө чакырган маалыматтар байма-бай тарай баштаган. Кубанычбек Жумалиев мамлекеттик кызматта иштеп турган учурда коррупциялык иштерге аралашкан эмесмин, байлыгымды адал жол менен тапкам деп жооп кайтарган. Бишкекте коомдук транспорт качан жүрүп баштайт? Мэрдин жобу. Коомдук транспорт 11-майдан тарта жүрүп башташы керек болчу. Бирок шаарда коронавирус жуккандардын саны өсүп жаткандыгына байланыштуу аталган маселе жылдырылды. Бул тууралуу өкмөт үйүндө өткөн брифингде Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов билдирди. Анын маалыматына караганда, коомдук транспортты ишке киргизүү илдетти жуктуруп алгандардын жана алар менен байланышта болгондордун санынан көз каранды болот. Балким аталган маселе 20-майга жакын республикалык ыкчам штабта каралышы мүмкүн деп айтты ал. Эске сала кетсек, айрым аймактарга киргизилген өзгөчө абал режими 10-майда саат 24:00 аяктап, коменданттык саат жокко чыгарылды. Ал эми 22-мартта кабыл алынган өзгөчө кырдаал режими улана берет. Санитардык карантиндик посттор эпидемиологиялык кырдаал турукташканга чейин иштей берет. Бир областтан экинчисине өтүү боюнча киргизилген чектөө күчүндө калат, көзөмөл күчөтүлөт. Ошол эле учурда Бишкек жана Ош шаарларында, Нарын облусунун Атбашы районунда жана Жалал Абад облусундагы Чаткал районунун Канышкыя айыл аймагында эпидемиологиялык кырдаалдын оордугуна байланыштуу карантин киргизилди. Андан тышкары бүгүндөн тарта экономикалык ишмердүүлүктү жандандыруунун экинчи баскычы ишке киргизилди. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 11-майда Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Акрам Мадумаровду кабыл алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Жаратылыш кырсыктарынын кесепетин жоюу, өлкөнүн чек ара коопсуздугун камсыздоо, чек ара кызматташтыгын өнүктүрүү боюнча чаралар талкууланды. Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесиндеги курал колдонулган жаңжалды жөнгө салуу боюнча чаралар жөнүндө маалымат берип, анда жарадар болгон аскер кызматкерлеринин абалы тууралуу айтып берди. Ал тажик тарап менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө кырдаал андан ары күчөп кетпеши үчүн биргелешкен чараларды кабыл алуу зарылдыгын белгилегенин билдирди. Ошондой эле Баткен жана Жалал Абад областарындагы селдердин кесепеттерин жоюу боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу айтып берди. Вице-премьер-министрдин маалыматына ылайык, жаратылыш кырсыктарынан Лейлек району көбүрөөк жапа чеккен. Зыяндардын жалпы суммасы 55 миллион сомдун тегерегинде. Акрам Мадумаров жергиликтүү бийлик ишке тартылган мамлекеттик органдар менен биргеликте жапа чеккен райондордогу инфратүзүмдөрдү калыбына келтирүү боюнча иштерди жасап жаткандыгын билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демократиялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын ишин активдештирүү зарылдыгын билдирди. Конструктивдүү сүйлөшүү процесси аркылуу биргелешкен чечимдерди иштеп чыгуунун маанисин баса белгиледи. Мындан сырткары жаратылыш кырсыктарынын кесепеттерин тез аранын ичинде жоюуга, өзгөчө кырдаалдын алдын алууга, табигый кырсыктар көп болуучу аймактардан жашоочуларынын коопсуздугун камсыз кылууга көңүл бурду. Сооронбай Жээнбеков орто жана узак мөөнөттүү антикризистик чаралар боюнча бир катар сунуштарды киргизди. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 11-майда өлкөнүн бизнес ассоциацияларынын өкүлдөрү менен жолугушту. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Өлкөдөгү экономикалык активдүүлүктү посткризистик мезгилде калыбына келтирүү маселелери талкууланды.
Президент Сооронбай Жээнбеков учурдагы кырдаалда ишкерликти колдоого багытталган чараларды өз маалында ишке ашыруу зарылдыгын баса белгиледи. Ал бизнес үчүн жагымдуу шарттарды түзүү жана экономиканын артыкчылыктуу секторлорун колдоо керектигин белгилөө менен орто жана узак мөөнөткө багытталган өнүгүү стратегиясын кайрадан карап чыгуу боюнча өлкө өкмөтүнө бир катар сунуштарын айтты. Президент бул кризистен кийинки мезгилге бизнеске түрткү берүүчү чараларды күчтөндүрүүгө жана атамекендик товар өндүрүүчүлөрдү колдоого көңүл бурду. Импортко көз карандылыкты азайтуу экономикалык гана маселе эмес, бул өлкөнүн тамак-аш коопсуздук маселесин да камтыйт. Учурдагы кризис шартына жараша талап кылына турган атамекендик товар өндүрүүчүлөр үчүн колдоо көрсөтүү механизмдерин дыкат иштеп чыгуу керек, деп баса белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Ошондой эле ал орто жана чакан бизнеске узак мөөнөттүү жеңилдетилген насыяларды берүү жана экономиканы зарыл болгон өтүмдүүлүк менен убагында камсыздоонун маанисин белгиледи. Атаандаштыкка биздин артыкчылыктарга өзгөчө көңүл буруу зарыл. Мисалы, экологиялык жактан таза азык-түлүк продукциясын өндүрүү, санарип кызматтарды көрсөтүү, электрондук соода жүргүзүүнү киргизүү, рекреациялык жана медициналык туризм, жеке коргонуу каражаттарын өндүрүүгө окшогон тармактарды колдоо, деп баса белгиледи президент. Сооронбай Жээнбеков санарип экономиканы тездетилген түрүнө киргизүү зарылдыгын белгилеп, дүйнөлүк пандемия санарип технологиялар чөйрөсүндө суроо талапты жана перспективаларды да көрсөткөндүгүн кошумчалады. Санарип технологияларды кеңири колдонуу ишкерлер үчүн түшүнүктүү жана ыңгайлуу эрежелерди иштеп чыгуу, онлайн кызмат көрсөтүүлөрдү күчөтүү, салык мыйзамдарын либералдаштыруу — мунун баары бизнеске болгон административдик басымды жана бюрократияны азайтат. Президент ошондой эле бизнес ассоциацияларынын ролун күчөтүүгө, жаңы инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланууга, ички инвестицияларга стимул берүүгө көңүл бурду. Жаңы чакырыктарды эске алуу менен инвестициялык стратегияны карап чыгуу зарыл. Пайда болгон жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жана артыкчылыктарды убагында колдонуп калуу үчүн инвесторлорго оңой жана түшүнүктүү эрежелерди сунушташыбыз керек, деп баса белгиледи мамлекет башчы. Ал ошондой эле экономикалык зыянды баалоо жана жаңы чакырыктарды эске алуу менен өлкөдөгү ишкерликти өнүктүрүү жана жаңы колдоо программаларын иштеп чыгууну сунуштады. Биз ишкердиктин жаңы чөйрөсүн, жаңы маданиятын, жаңы шарттарын жаратышыбыз керек. Ошондуктан өкмөт ишкерлер менен биргеликте уникалдуу өнүгүү мүмкүнчүлүгүн аныктаган жаңы стратегияны иштеп чыгуу үчүн атайын жумушчу топ түзүшү зарыл, деп баса белгиледи президент Сооронбай Жээнбеков. Ал бүгүн укуктук финансылык чөйрө классикалык банктын кредит берүүгө гана шартталганын кошумчалады. Кризистик абалда экономика коопсуздук жаздыкчасы жоктугунан узун жана арзан финансылык ресурстарга муктаж. Буга байланыштуу кластердик долбоорлорду каржылоого максаттуу инвестициялык фонддорду түзүлүшү жана кеңири колдонулушу үчүн тийиштүү чөйрөнү түзүү керек экендигин өзгөчө белгилейм, деп билдирди Сооронбай Жээнбеков. Жолугушууда бизнес ассоциацияларынын өкүлдөрү, түзүлгөн кырдаалда ишкерлер туш болуп жаткан көйгөйлөр жана ишкерлер чөйрөсүнүн өкүлдөрүн кызыктырган актуалдуу маселелер жөнүндө айтып беришти. Ошондой эле өлкөдөгү экономикалык активдүүлүктү калыбына келтирүү боюнча конкреттүү сунуштарын айтышты. Президент Сооронбай Жээнбеков өкмөткө кыска жана узак мөөнөттүү антикризистик программаларды иштеп чыгуу процессине бизнес коомчулугун активдүү тартууну сунуш кылды. Жолугушууга вице-премьер-министр Эркин Асрандиев, экономика министри Санжар Муканбетов, айыл чарба, тамак-аш, өнөр-жай жана мелиорация министри Эркин Бекчодуев, өнөр-жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Эмил Осмонбетов, мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Кабыл Абдалиев, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Алтынбек Торотаев, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Бакир Таиров, монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин директору Шухрат Сабиров катышты. Акаев: элде маалыматтык таңкыстык бар. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитетинин 11-майдагы жыйынында депутат Жанар Акаев эл менен ачык иштей албай жатат, деп өкмөттү сынга алды. Анын айтымында ачык айкын иштин жоктугунан элдин көбү өкмөткө ишенбейт. Депутат Каржы министрлигине кайрылып, коронавируска каршы күрөшүү үчүн сырттан канча каражат келгенин, анын кайда жумшалганын ачык айтып, инфографика менен түшүндүрүп берүүнү суранды. Коомчулуктун 90% өкмөттүн аткарган ишине нааразы, ишенбейт. Ачык саясат жүргүзүлбөй, чабал иштер көп болууда. Ошондуктан түшкөн каражаттын баарын элге ачык инфографика менен так көрсөтүп бергиле.
Каржы министрлигинин жыйында берген маалыматына караганда, эл аралык валюта фондунан бюджетти колдоого 120 миллион доллар келген. Дагы 240 миллион доллар келиши керек. Вируска каршы күрөшкө мындан тышкары республикалык бюджеттен да кошумча акча бөлүнгөн. Анын 30 миллион сому эпидемиологиялык фондко, тиешелүү мекемелерге ИИМ ОКМК 100 миллион сом, экспресс тесттерди сатып алууга 131 миллион сом жумшалды. Мындан тышкары саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы атайын депозиттик эсепке 137 миллион 282 миң сомдон ашык каражат түшкөн. Аталган комитет өкмөттүн 2019 жылдагы иши тууралуу отчетун карап, аны канааттандырарлык деп тапты. Юрист Нурбек Токтакуновдун бажы тармагындагы журналисттик иликтөөлөргө байланыштуу жазган арызы 12 майда Бишкек шаардык сотунда каралат. Бул тууралуу Токтакунов Азаттыкка маалымдады. Анын түшүндүргөнүнө караганда, Бишкек шаардык сотунда Токтакуновдун мыйзамсыз баюу боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке УКМК каршы жазган арызы каралат. Юрист сотко берген арызында атайын кызмат мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун байлыгын текшерүү боюнча ишти кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине өзүнчө катташын талап кылып жатат. Буга чейин ушундай эле талап менен ал башкы прокуратуранын үстүнөн сотко арызданган. 4 мартта Бишкектин 1 май райондук соту Нурбек Токтакуновдун журналисттик иликтөөлөргө байланыштуу жазган арызы боюнча ишти карап, юристтин өтүнүчүн канааттандырган эмес. Ага чейин Токтакуновдун арызын Октябрь райондук, Бишкек шаардык соттору да канааттандырган эмес. Прецедент укуктук тобунун жетекчиси Нурбек Токтакунов бир катар журналисттик иликтөөлөргө, расмий билдирүүлөргө таянып, мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун чыгашасы кирешесинин көп экенине көңүл бурууну жана мыйзам бузулганы аныкталса чара көрүүнү тергөө органдарынан талап кылып келет. 3 марттагы 1 май райондук сот отурумунда Токтакуновдун жүйөсүнө башкы прокуратуранын өкүлү Ороз Бердикожоев жооп берген. Ал Нурбек Токтакунов жазган арыз маалыматтардын эсептик журналынын автоматташтырылган базасына катталганын айтып, башкы көзөмөл мекемеси арызды УКМКга өткөрүп бергенин, ал мурдараак козголгон кылмыш ишинин алкагында каралаарын айткан. Былтыр Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү клуб маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн. Бажыдагы миллиондор, карактоо жана калкалоо жана көмүскө акча ташыгандар кербени деген иликтөөлөр жарыяланган. Аларда Матраимовдун аты аталган. Райымбек Матраимов иликтөөлөрдө сөз болгон 700 миллион долларга чейшеси жок экенин, анда айтылган маалыматтарды жалган жала деп эсептей турганын айтууда. Мындан кийин анын бир тууганы депутат Искендер Матраимов үй бүлөлүк Исмаил Матраимов атындагы фонд сотко кайрылышкан. Алар Матраимовдордун кадыр баркына доо кетирген деп Азаттык радиосунун кабарчысы Али Токтакуновдон клуб чекит KG жана 24 чекит KG сайттарынын жалпысынан 600 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүшкөн.